Саламатсыздарбы? Ош ТВ телеканалынын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Жетекчиси баш болуп камакка алынды. Жалал Абадта милициянын полковниги кол алдындагылардан алар элден акча жыйнаган. Автобустан тарта жетишпеген адистердин көйгөйү чечилет. Ташиев нарынын жетекчилери менен жыйын өткөрдү. Кыйноолорду алдын алуу борборунун омбудсмен институтуна кошуу мыйзамы кабыл алынды. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кайгыл күзөт кызматынын жетекчилери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Алар кол алдындагы кызматкерлерди айдоочулардан акча чогултууга мажбурлаган. Кайгыл күзөт кызматынын командири кызматтык абалынан пайдаланып кол алдындагыларды коомдук тартипти жана жол эрежесин бузгандардан акча талап кылууга мажбурлаган. Мындан сырткары ал кызматтан алынасыңар деп коркутуп взвод командиринин жумасына 20-30 миң сомдон алып турган. Өз кезегинде взвод башчылары катардагы кызматкерлерди элден акча чогултууга тапшырма берип турган деп айтылат маалыматта. 23-июнь күнү полковник, ага лейтенант, кенже лейтенант, прапорщик шектүү катары кармалды. УКМК Токмак шаарынын мэри Максат Нусвалиев эмне себептен кармалганын ачыктады. Маалыматка караганда, бүгүн атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Токмак шаарына барган. Буга чейин социалдык тармактарда Токмак шаарынын тургундары өлкө бийлигине кайрылып, шаардагы жаңы сейилбактын курулуш иштери кечеңдеп, сапасыз жүрүп жаткандыгын жана шаардык спорт мектебинде капиталдык оңдоо иштери 1 жылдан ашык убакыттан бери бүтпөй жатканын айтып, жергиликтүү бийлик органдарына нааразы болушкан. Мындан улам Ташиев көйгөйлөр менен жеринде танышкан. УКМК жетекчиси жаңы курулуп жаткан сейилбак чындыгында сапасыз экенин белгилеп, тийиштүү жетекчилерди катуу сынга алды. Тез арада аталган эс алуу жайында көрктөндүрүү иштери жүргүзүлүп, заман талабына жооп берген шарттар түзүлсүн деген талап коюлду деп айтылат маалыматта. Ал эми Токмак шаарынын мэри, муниципалдык менчик башкармалынын жетекчиси жана эс алуу багын курууга жооптуу Алкадыр Сантекс сервис ЖЧКсынын директору УКМКнын төрагасынын буйругу менен жыйын учурунда кармалган. Маалым болгондой, парктын курулушуна 44 миллион сом каралып, анын 42 миллиону подрядчыга которулган. УКМКнын маалыматына караганда, каражат толук жумшалбай, кайдыгер мамиле жасалган. 25 июнда президент Садыр Жапаровдун Малайзияга болгон расмий сапарын алкаганда Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк багытында кызматташтыкты чыңдоо боюнча биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Андан тышкары туризм, жогорку билим берүү, саламаттык сактоо тармагында жана дипломаттарды даярдоо жаатында, ошондой эле экономикалык багыттагы бир катар документтерге кол коюлду. Садыр Жапаровдун Малайзияга сапары 24 июнда башталган. 2024 жылы Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим Кыргызстанга расмий сапары менен келип кеткен. Эки мамлекеттин дипломатиялык алакасы 1992 жылы башталган. 1997 жылы Кыргызстан бул өлкөдө элчилигин ачкан. Бишкек Азияда тез өнүгүп жаткан бул мамлекет соода-экономикалык байланышты күчөтүүнү көздөйт. Президент Садыр Жапаров 25 июнда Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешевди кызматтан бошотуп, Токмак шаарынын мэри кылып тайындады. Жакында эле социалдык тармактарда Нарын облусунун тургундарынын көйгөйү чечилбей, көңүл бурулбай жатканы тууралуу арыз дооматтар айтылган. Нарындык тургундун бийлик жетекчилерине ыр менен кайрылганы талкууну күчөттү. Ырда облустагы социалдык көйгөйлөрдөн баштап жол курулушу, жергиликтүү бийликтин элге мамилеси баяндалып, Кыргызстандагы башка аймактарга көңүл бурулганы менен Нарын унутта калып жатканы камтылган. Бул окуядан кийин 25 июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган бийлик өкүлдөрү Нарын шаарына барды. Жыйында президент Садыр Жапаров өз фондунан Нарын шаарына 807 миллион сом бөлгөнү айтылды. 53 жаштагы Алтынбек Эргешев буга чейин президенттин администрациясынын министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыктын жетекчиси болуп иштеген. Президент Нарын шаарынын өнүгүшүнө 807 миллион сом бөлүнгөнүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Комитет жетекчиси бүгүн Нарын облусуна барып, жергиликтүү жетекчилер менен жыйын өткөргөн. Анда облус башчысы 9,4 миллиард сомдук курулуш жүрүп жатканын айткан. Президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгү жыйындын жүрүшү жана жыйынтыгында кандай чечимдер кабыл алынганын маалымдады. Анда жасала турган иштер: Нарын шаарына 10 автобус, таштанды жыйноочу 5 техника алууга жана жээк аллеясынын курулушуна 250 миллион сом бөлүнөт. Транспорт жана коммуникация министрине планга кирген жолдорду бүтүрүү тапшырылды. Министр 197 чакырым жол күзгө чейин бүтөрүнө убада берди.
Ташиев курулушу 2 жыл мурда башталган ипотекалык үйлөрдү салууга 747 миллион сом бөлгөнүнө карабастан иш жай жүрүп жатканын сындады. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев 3 айдын ичинде 9 кабаттуу 216 батирлүү ипотекалык турак жай бүтөөрүн айтты. Августта жергиликтүү аэропорт пайдаланууга берилет. Актала жана Жумгал райондорунда калкты тейлөө кызматына жаңы имараттар, Ат башы менен Актала райондорунун борборлоруна жаңы заманбап спорт комплекстери кийинки жылда салынат. Салкынтөр жаратылыш паркына keçүү жол 2026 жыл толугу менен асфальтталып, ичиндеги инфратүзүмүн жакшыртууга 30 миллион сом берилет. Нарын район 7 ай өкмөтүнө техника алууга 70 миллион сом бөлүнөт. Жумгалдын Чоң Төбө айылына таза суу системасына керектелүүчү 55 миллион сом бөлүү маселеси чечилет. Дарыгерлердин тартыштыгын чечүү максатында жаңы келген медиктерге ипотекалык үйдөн Актала районуна 10 жана Кочкор районуна 10 батир оорукананын балансына өткөрүлүп берүү пландалууда. Жогорку кеңеште жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Талкуу учурунда Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев журналисттер менен биргеликте иштелип чыккан компромисстик мыйзам долбоору парламентке сунушталганын, бирок экинчи окууда айрым депутаттар өздөрүнүн сунуштарын киргизгенин билдирди. Алардын арасында ЖМК негизделгенде чет элдиктердин үлүшү 35%дан ашпашы керек деген жери бар. Өлкөдө толугу менен тыштан каржыланган эл аралык медиалар бар. Алар буга чейинкидей эле каржы ала берет. Болгону бул жактагы үлүшү 35%дан ашпашы керек жана негиздөөчүсү Кыргызстандын жараны болуш керек. Бул дүйнөлүк практика. Ал эми буга чейинки катталган эл аралык ЖМКларга аталган мыйзам таасирин тийгизбейт. Анткени мыйзам артка иштебейт, деди Тагаев. Буга чейин бийлик ЖМК тууралуу мыйзам эскергенин айтып, жаңысын сунуштаган. Анда бардык ЖМКлар мамлекеттик каттоодон өтүү зарылдыгы жазылган. Кийин ал мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен кайтарылып алынган. Мыйзам коомчулук өкүлдөрү журналисттерден түзүлгөн топ менен биргеликте кайрадан иштелип чыккан. Кийин депутаттар ага бир катар өзгөртүүлөрдү сунуштаган. Жогорку кеңеш 25 июндагы жыйынында кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборду жоюп, аны акыйкатчынын курамына киргизүү мыйзамын кабыл алды. Мыйзамга жыйынга катышкан 60тан ашуун депутат макул болуп, 6 депутат каршы чыкты. Жыйындын жүрүшүндө айрым депутаттар бул мыйзам долбоорду биринчи окууда кабыл алууда кыйноолорду алдын алуу боюнча борборду жоюу нормасы каралбаганын, парламенттин жалпы жыйынына келгенде бул эреже кирип калганына нааразы болушту. Депутат Чыңгыз Айдарбеков кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборду жоюу туура эмес болорун, акыйкатчы институту менен эки башка милдетти аткараарын билдирди. Бирок мыйзамдын демилгечилеринин бири депутат Марлен Маматалиев мындай чечим депутаттардын сунушу өкмөттүн макулдугу менен кабыл алынганын түшүндүрдү. Жыйынтыкта депутаттар улуттук борборду акыйкатчы институтунун курамына киргизүүгө макул болушту. Кыргызстанда кыйноо фактыларын азайтуу, жабык мекемелерди туруктуу текшерүүгө ала турган улуттук борбор 2013 жылы түзүлгөн. Аны түзүү Кыргызстан 2008 жылы буунун кыйноолорго каршы факультативдик протоколуна кошулганда алган милдеттемелердин бири болгон. Бул борбор соңку жылдары жабык жайлардагы даттанууларды туруктуу текшерип, бир нече мыйзам бузууларды аныктап келген. Бул сунуш менен акыйкатчы менен институту менен биргеликке бир кылайлы. Ошондо анын ишмердүүлүгү жакшыраак болот деген гана таризде айтылган. Соода чөйрөсүнө кайрадан патент системасы киргизилет. Бул багыттагы мыйзам жогорку кеңеште кабыл алынды. Анда патенттик система ишкерлерге жылдык кирешесине жараша салык төлөөгө мүмкүнчүлүк берет. Бул кадам ишкерлерди колдоого, ставкаларды оптималдаштырууга жана салыктык башкарууну жакшыртууга багытталууда. Белгилей кетсек, буга чейин соода үчүн патент жокко чыгарылып, соодагерлердин наразычылыктарын жаратып келген. Соода тармагына патенттик система кайрадан киргизилет, салык түшүгүн жеңилдеткен бул багыттагы мыйзам долбоору парламентте кабыл алынды. Анда кичи жана орто бизнести колдоого багытталган жеңилдиктер каралып, бирдиктүү салык ставкасы да төмөндөтүлгөн. Ал эми ишкерлерге соодасынын көлөмүнө жараша кайсы салык режими менен иштөөсүнө тандоо эркиндиги берилет. Жөнөкөй, бирок мындай адилеттүүрөөк система кирип атат. Алар ошо же жалпы режимде, же бирдиктүү салыкта катталыш керек. Ага катар дөң соода менен алектенген ишкерлер патентке өтүп, соода жүгүртүүсүн атайлап ылдый көргөзүүсүнө жол берилбейт. Ал үчүн атайын чектөөлөр киргизилип, товарды импорттоого тыюу салынат. Ошондой эле бирдиктүү салыктагы 0,1 туруму жоюлуп, 0,5 турумдун жылдык соода жүгүртүү чеги 30 миллион сомдон 50 миллион сомго чейин көтөрүлгөн. Компаниялар ушундай патент эмелерди колдонбой, өзүнүн жана туура эмес схемаларына кээ бир мындай айтканда чектер да коюлуп атат. Мисалы, патент менен иштеген ишкерлер ошол эле дордой өзгөчө зоналарда
алар импорт кыла албайт деген дагы чечим болду. Мындай айтканда, эгер чын эле эсепке кыйын болуп атса, эсеп фактура, жана отчетторду бергенден кыйналып жатса, андай ишкерлер импорт деле кылбаш керек негизи. Учурда 1 жылдык товар жүгүртүүсү 15 миллион сомго жетпегендер салык төлөбөйт. Бирок аларга ККМ аппараттарын милдеттүү түрдө колдонуу талабы коюлган. Ал эми 30 миллион сомдон ашкандар соода жүгүртүүсүнөн 0,5% салык төлөйт. 50 миллион сомдон ашса 1% салык төлөйт. Толук патент жоюлган эмес. Мисалы айтса кетсек, таксисттер, санитарный служба, устаканалар, жеке өзүлүү иштей турган эмелерде ставка патентте калган. Азыркы долбоордун келишиминде дагы мына айтылып атат, жаңы мыйзам чыкса, Кудай буйрса, бул патенттин астына кирсе, бирден дагы өзүлөр чече тургандай нерсе. Нулевая ставка, единый налог деп коет, упрощенный вид менен. Аны менен иштесе да болот, патенттин кымасында атандасы болот. Патент системасынын карадан киргизилишин чакан соодадагы ишкерлер колдоого алып жатышат. Анткени алар салык төлөбөгөнү менен КК менен иштөө убаракерчилиги түйшөлтөт дешет. Патент менен иштөө жеңил экенин айткан соодагерлер буга чейин да бул маселени көтөрүп келишкен. Эми оптовыйларда билбейм, оптовый складтарда баягындай болчу. Бизге ошо өзүнүн единый эле баягы неме патентибиз эле оң. Азыркы салыктын майда чүдөсү көбүрөөк болот экен, убаракерчилик көбүрөөк болот. Анан ККМ иштетиш керек экен, анын кеде иштетилбей калат. Кыскасы бизге эми туура келбеди. Эми бизге жеңилирээк жакшы да. Эми ККМ басып, муну кылгандан көрө патент төлөп, айына бир күн барып төлөп коюп, бир ай иштей бересиң. Ошол бизге пайда жагы. Биз азыркы мезгилде мындай ККМ иштегенбиз. 0 канча процент болсо, ушуга иштей бересиңер. Бирок патентке неме өкмөткө төгүлбөйт экен. Ушул өкмөткө кетет да экен. Немен патентке өтөсүңөр деп атат. Эми мамлекет өкмөт өттүсө өтөбүз, калдыса калабыз. Эске салсак, Кыргызстанда соода үчүн патенттер 2024-жылдын 1-июлунда жоюлган. Ага ылайык көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу тартиби күчүнө кирген. Буга чейин базарларда соода саттык менен алектенген ишкерлер ККМдин киришине каршы бир катар нараазычылык акцияларын өткөргөн. Алмагүл Эрке, Байгызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ. Ош шаарында мамлекеттик ипотекалык компаниянын демилгеси менен жалпы 5500ге жакын батир камтылган 73 блоктон турган көп кубаттуу турак жайлар салынып жатат. Алар Асман Резиденс номер 1 Курманжандатка жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишине жайланышып, 2 гектарга жакын жерге 8 блоктон турган 543 батир курулууда. Асман Резиденс 2 Мамыров көчөсүндө 11 гектар жерге 12 кабаттуу 56 блоктон турган 4032 батирлүү комплекстин курулушу жүрүп жатат. Асман Резиденс 3 Алиев көчөсүндө 1 гектар 30 соток жерге 9 блоктуу 18 кабаттуу 864 батирден турган үй курулууда. Бул долбоорлор шаардыктар үчүн жеткиликтүү жана ыңгайлуу турак жай шарттарын түзүүгө багытталган. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев дагы бир 3 эмдин ата-энесине батир белек берди. Балдардын атасы Төрөев Мырзабек Ош шаарындагы Акбура милиция бөлүмчөсүндө эмгектенет. Мэрдин буга чейин дагы 3 эмге батир бергендигин угуп кайрылышкан. Анын негизинде 3 бөлмөлүү батирдин ачкычы тапшырылды. Учурда 1 кыз 3 уул бар. Аларга Амантай, Эсентай, Эртай аттуу ысымы карышкан. Учурда алар 1 жаш 2 айлык. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев дагы бир 3 эмдин ата-энесине батир белекке берди. Анда 2024-жылы 19 апрель күнү жарыкка келген Амантай, Эсентай, Эртай аттуу балдарга шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 3 бөлмөлүү батир берилди. Шаар башчысы өз сөзүндө балдардын келечеги ачык болсун деген каалоосун айтып, аларга үйдүн ачкычын тапшырды. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Ойнанай. Рахмат. Рахмат садак болду. Ойнанай. Жаркылдар, рахмат, жаркылдар жүрө берсин. Көп жашта оор бар. Элге жакшылык кылып жүрө берсин. Келиңиздер. Балдарында сый болсун. Балдардын атасы Мырзабек Тороев учурда каладагы Акбура милиция бөлүнчөсүндө ыкчам тергөө тобунун орун басары болуп эмгектенет. Ал 3 жылдан бери батирде ижарада жашап, үйлүү болсом деген үмүт менен жүргөн. Шаар мэринин буга чейин дагы 3 эмге батир бергендигин угуп, кайрылууну туура көргөн. Анын негизинде тилеги орундалып, Ош шаардык мэриясы тарабынан 3 бөлмөлүү батир алды. Бул интернет тармактарынан акыркы 3 эмге жана жолдун ачылышы болуп атканда Жеңишбек Шырмаматович барат. Сүйлөшүп калышты го, сүйлөшүп калып эле андан кийин интернеттен көрүп калдык. 3 бөлмөлүү батир бериптир деген. Андан кийин кабылдамасына жазылып эле мен дагы кирип көрүүнү туура көрдүм. Бизде ар бир кайрылуу
биздин жетекчиликтин уруксаты менен болот. Жетекчилигиме айтып, ушундай туура көрсөңүздөр бир кирип суранып көрөйүн. Ашык туалет баш жарбайт дейт коем. 3 баланын деле чын айтканда баягы уйкусуз түндөр өзүнүн түйшүгү бар эми буга арыздангандай болбойлу. Үчем жарык дүйнөгө келген күнү мамлекет тарабынан ар бир балага 50 000 сомдон берилген. Ар бир баланын өзүнчө түйшүгү жана кыйынчылыгы болот. Алардын бири ооруса башкалары сезип уктабай чыгат. Мындан улам балдарды каралашканга жакын туугандары келип турушат. Балдар 2024-жылы 19 апрелде төрөлгөн. Балдардын аттары чоңу Эртай, Амантай, эң кичүүсү Эсентай. Балдар төрөлгөндө, ошо төрөлгөндөн кийин бир жумадан кийин эле, эгер жаңылышпасам, мамлекет тарабынан ар бир балага 50 000 сомдон ошо 150 000 сүйүнчү пул алганбыз акча. Үйгө муктаждык бар болчу. Анткени азыркы учурда Ош шаарына которулуп келгениме 2,5 жылдын жүзү болуп калды. Ошондон бери ижарага батирде турабыз да. 3 нарсенин чоңойтуунун түйшүгүн жакындан билген балдардын чоң энеси Инаят апа айылдан бөбөктөргө ар дайым жардамга келип турат. Ал мамлекет тарабынан кеч да болсо үй берилип жатканына кубанып, жаңы берилген батир 3 баланын рызкысы экенин айтат. Бул өзү бир кыздуу болгон эле, бирок көп жылдан бери күтүп жүргөнбүз. Теле сүйүнчүбүз чек жок. 3 балалуу болдук деп. Бир сүйүндүкпү? Бакканды айтпа оğlum. Багыш өтө оор экен. Баш отуз менен мал алыбыз калып, чалым, чал-чабырым, бир тууган кыздарым ушинтип багып чыктык. Кирегинде дагы оңоюраак экен. 6 айдан кийин аябай эле кыйынчылык болду. Кыйналып эле бактык балам. Бирок кыйналсак да кайрылбыз. Мындай жакшы ушинтип чоңойтуп атабыз улум. Белгиленсе кала башчысы буга чейин Актилек кичи районунда жашаган Үчемдин ата-энесине 100 чарчы метр болгон 3 бөлмөлүү батирдин документтерин тапшырган. Анда балдардын энеси Рахат Исаева Үчемде 2022 жылы жарык дүйнөгө алып келген. Учурда балдар 3 жашта, аларга Алмаз, Аслан, Агнар аттуу ысымдар кайгарылган. Толбай Бурканбеков, Маруфжан Шакиров, Ош ТВ. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Алдыда кесиптешим дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.